той берүү, тойго жакындарыңды чакыруу деген нерсе кыргызда өзгөчө бир чоң руханий, моралдык баалуулукту камтыйт. Тойго кыргыз жакындарын бата алайын деп чакырат да. Анан эмнегедир акыркы убактарда той дал ошол бата алайын деген моралдык баалуулугун жоготуп, эски катыштарымдан берген кошумчаларымды жыйнап алайын да өзгөчөрөөк салтанат көргөзөйүн деген бир материалдык чоң иш чарага айланып кетти да. Анан бүгүн Дениз ак мамиледе силерге эмне үчүн биз берген тойлор актабай жатат өзүн, канткенде тойлорубуз бир аз эффективдүүрөөк, биздин чөнтөгүбүзгө азыраак залакасын тийгизе турган бир иш чара болот эле, дал ошол бата алуу деген маңызга жакындайт элек деген максатта 5 тепкичте пайдалуу бир кеңештеримди финанс адиси катары бөлүшөйүн деп чечтим. Анда эмесе кеттик. Биринчи, тойго алган кредит. Той берерде баарыбыз эле билебиз го, менин жакындарым кошулуп өзгөчө кыз узатуу жана андай үйлөнүү той дегендерге кредит алып той берет да. Көпчүлүк учурда кредит дагы ошо дал ушул тойго 2-3 күн калганда эмес, эми баары кагаз иштери болгон үчүн чоң суммада кредит аласың да, 100 000 сомдоп, 200 000 сомдоп эң жок дегендечи. Анан ошол кредиттерди иштери, кагаз иштерин бүтүрүү дагы бир аз заман алган үчүн анан тойдон элди уят болуп калбайын, алдын ала чакырып койгондон кийин акчам даяр болсун деп анан 2-3 ай, 3-4 ай мурун акчаны алып анан үйгө коюп коебуз да, тилекке каршы. Анан бирок кредиттин бир жаман жери пайыз төлөгөн керек да, процент төлөгөн керек. Анан Кыргызстанда дагы пайыздар абдан жогору да, 27, 30, 35 пайыздарга чейин чыккан кредиттер бар да. Анан өзгөчө кыска мөөнөткө ушу дал ошондой тойлорго кредит ала турган болсоң, алардын да пайызы тилекке каршы аябай жогору болот да. Анан биздин тойлордун өзүн актабай атканынын себеби дагы ошол той өзү бир жакшы бир иш чара, жакшынакай бир көңүл менен башталбай, кредит менен, карыз менен башталып атат да. Анан бул той кокус өзүн келгендердин баары актап ошол кредитиңди кайра 2-3 айдын ичинде төлөп салсаң да жакшы, анан бирок төлөй албай калган абалдар да аябай көп болуп атат да. Анан мен Инстаграм баракчамда ушул темаларда көбүрөөк жазам. Анан мага жаш жубайлар көп жазышат да, кайрылышат. Биз дал ошол ата энебиз кыйнап, анан 300-400 кишилик тойлорду өткөрүштү эле, кыз узатуу өткөзүштү эле, андан кийин нике тоюнда өткөзүштү эле, бирок той өзүн актабай калып, анан биз азыр мисалы Россияда иштеп жүрөбүз дал ошол нерселерди, карыздарды кутулалы деген сыяктуу. Анан улуураак бир туугандар да жазышат, мисалы ага жеңелер инибизди, карындашыбызды үйлөнтөлү деп, анан ушунча ата энебиз ушунча чыгым болуп, анан кредит алып, анан ошол нерселерди төлөйлү деп чет жакта иштеп атабыз, же болбосо өзүбүздүн балдарыбызга деген, окуу жайга деген акчаларыбыздын баардыгын алып, анан ошо тойго жумшаганга мажбур болуп атабыз. Ушул туурасында да бир аз көбүрөөк талкууласак болот эле деген сыяктуу бир жеке көйгөйлөрүн да мага жазышат да. Анан анысыңары ошол тойлорду, кыргызда да бир жакшы сөз бар го, каада дегенчи, ар бир адамдын өзүнүн каадасы деген сөз бар да. Моралдык, материалдык абалыңа жараша ар бир адамдын каадасы бар да. Мисалы бир адам 50 кишини коноктогонго каадасы алы жете турган болсо, бир адамкы 100, бир адамдыкы 300 боло турган болсо, анан 50 кишини коноктогонго алы жеткен адам алынан ашып, чамынып, башкаларга таандашып, мисалы 300 кишини чакырып коноктогондо сөзсүз түрдө өзүнүн каадасынан, чөнтөгүнөн ашып кетип атпайбы, анан карыз алып карыз болгонго туура келип атат да. Ошол үчүн тойлордогу эң биринчи, той берердеги той ээлеринин эң биринчи анализдей турчу, ойлоно турчу нерсеси бул карызды мен эмне үчүн алып атам, бул кредитти алгандан кийин тойдун аркасы эмне болот, кредиттин залакасы эмне болот. Өзгөчө жаш жубайлар үйлөнө турган болсо, ушундай карыз менен жашоосун баштап берип койсом, андан ары жашоосу кандай бакубат болот деп ойлонгону абдан маанилүү да. Себеби билебиз да баарыбыз эле, өзгөчө жаш түгөйлөр жаңыдан үй бүлө куруп келатканыңда, өзгөчө үй жайыңда жок болсо, анан балаң төрөлгөн болсо, жан талашып оокат кылып атканда мындай акча аябай негизги маселелердин бири да, түгөйлөрдүн уруш талашында дагы. Анан биз алдын ала жаңыдан курулуп аткан үй бүлөнү карызга башын малып баштатып кое турган болсок, бир аз оор болот да. Ошол үчүн той ээлеринин той берерде чын элек ушул кредит керекпи? Кредит албай деле балким чаканыраак той өткөрөм. 300 кишини чакыргандан көрө балким 150 эле киши чакырам, же балким 100 эле киши чакырам. Ошончо кишинин мага чын эле ошонун баары мага жакынбы деп ойлонуп көргөнү, азыр да көп аң сезимдүү болуп коом, аябай элдер аябай эле түшүнүктүү болуп калды. Анандай чакан эле той өткөрөлү деп атабыз деп, мисалы өзгөчө ата энелер жаш балдарды да шылтап коюшса болот да. Аябай жакшы нерсе, жаштар той өткөргүсү келбейт экен, азыр ошо жакын санаалаштар эле чакырып 50 киши эле өзүнчө чай ичкен атабыз деп эле койсо дагы мындай
азыр түшүнөт да. Мисалы мен үйдөгүлөр деле кээде бирөөлөр үйлөнгөндө келин көрүп келдик, анан тоюн өзүнчө эле бир 50-60 киши менен эле чакан өткөрүшөт экен, тоюна барбайбыз деп эле мындай аябай нормалдуу кабыл алып калышты да. Анан менин оюмча ошо жана эл эмне дейт деген нерсени ойлонуп атканда, эл чын эле мени ойлойбу деп да ойлонуп көргөн аябай жакшы окшойт. Себеби эл ойлойт, эл эмне дейт деп көпчүлүк учурда коркосуң, а бирок чын-чынына келгенде эл анчалык деле сени ойлобойт да. Элдин өзүнүн жашоосу бар, анан элдин өзүнүн көйгөйлөрү, арманы, тагдыры бар дегенде анан башка кишиникин ойлоп отурбайт. Көпчүлүк учурда эле биз мындай өзүбүздүн башыбызда көбөйтүп алган болобуз да. Анан андан кийинки экинчи негизги кеңеш тойго алган дасторкон да. Тойго дасторкон бул менимче тойгоналардын акыларынан кийин балким кээде андан дагы ашып кетет. Бул тойлорго коюла турган дасторкондор да. Элестеткиле, сиз бир күндө биз анчалык тамак жебейбиз да. Адам бир күндө эмес, бир жумада, балким 2 жумада жеп түгөтө турчу тамакты ошо тойго чакырып келгенде алдына коебуз. 5-6 түрдүү салаттар, тоок сөзсүз болуш керек, балык сөзсүз болуш керек, чучук сөзсүз болуш керек деген сыяктуу. Анан мөмө жемиштерди, таттууларды, конфет, печеньелерди айтпай эле коеюн да. Анан ошонун баарын эсептегенде чын эле ойлосоң адам баарын жеп бүтө албайт да. Ошондон улам дагы ошол ысырапкорчулуктан дагы чыккан болуш керек. Ар бир адамдын алдына баштык беребиз да, ошол дасторкондун баарын салып кетсин үйүнө депчи. Конокко атайын эле келгенден кийин баштык салып кетиш үчүн келген жок да. Мындай жөн эле тамак ичип, азыраак эле тамак коюп, анан өзүлөрү тойгудай эле кылып алып деле ошол мындай мисалы баштык маданиятын дагы жойсок аябай жакшы болмок экен да. Анан албетте барып үйүңө эртеңки 2-3 күнгө чейин жете тургандай тамактын үстүндө бышып турган тооктордун баарын салып кетсең жакшы, бирок салып кетип аткан тооктор ошо той ээсине канчалык деңгээлде чөнтөгүнө залакасын тийгизип, балким биринчи тепкичте айткандай той ээси ошол тамак аштын баарын кредит алып алган болсо сен үчүн жугумдуу болобу? Ошол дагы бир маселе да. Ал жерге сен бата берип, жакшынакай бир көңүл ачуу үчүн келдиң да, анан ошондой карыздап, торуздап, кыйналып алган акчасынан тамагы канчалык деңгээлде сиңет? Мен ошол нерсени аябай ойлой берем да, өзгөчө той ээлери кредит алган болсочу. Ошол үчүн менимче тойго дасторкон даярдап атканда дагы мисалы 5 салаттын ордуна бир 2 эле жакшынакай жеңил эле салат коюп коелу. Анан ошончон тоок балыгын коюп атсак, тоокту койбой эле коелу, же тоокту коюп атсак, балыгынын эмне кереги бар деген сыяктуу бир аз мындай ойлонуп, баланстап, бир аз дасторконду деле мындай жупунураак жасаса деле жакшы болчудай окшойт да. Анан 1-2 киши баштаса, азыр андан ары уланып кетет. Азыр жакшы элди аябай аң сезимдүү болуп, сонун болуп, өнүгүп калбайдыбы? Анан жакшы бир демилгелер башталып атса, ошол нерсе эгер пайдалуу боло турган болсо, сөзсүз түрдө колдоп кетишет да. Мен жанагы инстаграмда видеолорду көрүп калып атам, эгер жана Куран окутуу кечелери болуп калат го, ошондо дасторкондун үстүндө эчтеке жок да. Мисалы Куран окутуунун дагы жөн эле той кылуу ийебиз го. Ал жерге эл ыйлап, аза күтүп, анан бата берейин деп келет да, Куран окуп коеюн депчи. А бирок биз жана тойдогудай дасторкон жайып ийебиз да. Анан азыр инстаграмдан көрүп атам, дасторкондордун үстүндө мындай нан менен эле балким 1-2 варенье койгон болсо болгондур, болбосо чын эле мындай келип эле Куран окуп бата, нанос тип бата кылып кете тургандай абалда даярдалган дасторкондор үчүн бул аябай жакшы нерсе да. Себеби ар бир нерсенин, ар бир иш чаранын өзүнүн максаты бар. Мисалы тойго эл бата берейин деп келе турган болсо, келип ойноп күлүп батасын берип коюп кетет. Мисалы Куран окута турган болсо, ал жерге келип анан көңүл айтып Куран окутуп коюп эле кетиш керек да. Бул нерсе, мындай маселелер адамдардын ортосундагы мамиле такыр ошондой тамакка байланбаш керек деп ойлойм да. Анан бул нерсени да бир аз ойлонуп көрсөк болот окшойт. Ал эми үчүнчүсү болсо тойго алган керексиз белектер. Эми баарыбыз эле билебиз да, Кытайдан келип аткан калпак, жоолуктарды. Ушунчалык биз Арыстан экөөбүз үйлөнгөнүбүздө да эсимде, көшөгө жыгылып кала жаздаганда жанагындай жоолуктардын баардыгы илинип, анан эми биз өзүбүз Канадада жашайбыз. Менин 1-2 эле жоолугум бар. Кыргызстанда барганда, кайын журт коргондо салынып коеюн деп, анан ал жерге келген түшкөн 300-400 жоолуктардын баары эмне болду белгисиз да. Мунун баардыгы эле кайра эле жанагы биз Кытайды байытып атабыз деп тамашалап калабыз го. Анысыңар чын эле ошол тамашанын аркасында чындыгы бар да. Биз чын эле Кытайды байытып атабыз да. Ошол калпак жоолуктардын, жана чепкендердин, синтетиканын көбү дагычы, ошолордун чын эле бизге кереги жок да. Аны жөн эле мынтип эле иши кылып эле бериш керек эле деп эле мынтип карматып берип атабыз да. Анан кыргыздын салты эле дейбиз, бирок кыргыздын салты чын эле ошондой беле, ошондой жалаң эсептешкен беле, кыргыз аябай сарамжалдуу болчу деп билебиз го эски ата бабаларыбызды. Анан ушунчалык деңгээлдеги азыркыдай болуп аткан ысырапкорчулукту көрсө кандай болот эле деп ойлойм да. Анан той берип атканда дагы ошол
калпак жоолуктан сырткары дагы толтура приздерди, белектерди сатып аласың да. Анан ал белектердин баардыгы көбүрөккө жетсин деп мындай сапаттуу деле бир нерселер эмес, көпчүлүгүнө барып Дорлойдон, Жунхайдан сатып келесиң. Анан Жунхайда деле аябай сапаттуу бир нерселерди сатпайт да, баары эле Кытайдан келген. Кыргызстандагы Кытайдын базары да. Анан ошол үчүн чын эле ошондой белектерди берүү керекпи, балким 2-3 эле бир нерсени ырымдап коебуз дагы, анан балким калпак жоолук дегендерди жоёбуз деп койсо кандай болот? Мисалы конокко чакыруу жиберип атканда чакыруу жиберебиз да, анан эле калпак жоолук дегендер жок, келбей, андайларды алып келбей эле койгула, биз дагы бербейбиз деп жазып айтып койсо дагы аябай жакшы болчу да экен деп ойлоп калдым да. Акырындан бул баштала берчи, акырындан бирден экиден, мисалы мен баштасам, сиз баштасаңыз, анан акырындык менен барып коомго жайыла турчу, бул аябай жакшы адаттар да. Анан тойго алган кредитте, балгеге кредиттен кийин, анан толтура короткон дасторкондон кийинки эле расходдордун чыгашаларынын бири ушул тойго алган белек бечкектер да, жана чүпүрөк чапырактар. Анан тойго дагы болсо жакшы, анан андан кийин жана андай Куран окуткан, жөнөкөй эле чай ичкен бир нерселерге дагы бири-бирибизге ошондой Кытай жоолуктарды эме ырымдап кетчи, ырым болсун деп эле бири-бирибизге чаптап белекке бере беребиз да. Анан бирок чын-чынына келгенде андай нерселердин кереги жок. Элестетсеңиз, ошондо алган жоолуктардын канчасын салындыңыз сиз? Ушунда алган калпактын кайсынысын кийдиңиз? Азыр калпак кийгенде эле жигит жок да, мисалы 100 кишинин бирөө эле кийип аткан болбосо калпакты да кийбейт да. Кокус калпак кие турган күндө да сага бир же эки эле калпак жетет да, анчанын да кереги жок. Адамга ошончолук ысырапкорчулуктун кереги жок. Анан тойлордогу биздин эң кийинки тамак аштан кийинки эле ысырапкорчугубуз ушул белек бечкектер да. Ушул нерседен да арылсак жакшы болот беле деп ойлоп калдым. Андан кийинки 4-үнчү бул тойго жармашып жүргөн бир кошумча адаттар. Анан мен азыр бир адатты мисал кылып айтайын, анан сиз дагы кошумча дагы азыр тойлорго барып жүрүп кандай адаттарды көрүп атасыңар, ошолорду дагы айтып төмөндө жазсаңар, талкуулайлык. Мага тойлордо, азыркы тойлордо таң калтырган бир адаттардын бири бул түштөндүрүү да. Эсимде, биз 2019-жылы менин иним үйлөнүп, анан тойго барганбыз. Анан барганда куда тараптан 10 чакты киши түштөндүрүп, анан биз такыр кудалар менен сүйлөшүп отурганга мүмкүнчүлүгүбүз болгон эмес да. Тиги таанышы түштөндүрүп, бул таанышы түштөндүрүп, улам бир үйлөрдү да кыдырып мындай улам бир жерден тамак ичип, улам бир жерден ошондо ар бир келген, ар бир чакырып аткан адамдын бирден коюн жеп, өз алдынча дасторкондун баарын жеп, ал дасторкондон остуй эле кеткенбиз. Себеби адамда экономикада бар го, мисалы бир стакан суу ичсең, экинчи стакандын баалуулугу сага сенин муктаждыгың кадимкидей азаят да, себеби сен андан ары көп иче албайсың да суунучу. Ошол сыяктуу эле тамак ашта дал ошондой. Биринчи барганда шапылдатып жешиң мүмкүн, анан бирок андан кийинки тамактардын баардыгы ашыкча да, сен сиңире албайсың. Анан сыңары ошол түштөндүрүүгө корогон ысырапкорчулук мени аябай таң калтырган да. Ошондо биринчи жолу көргөм. Бул менимче акыркы 10 чакты жылда жайылып кеткен салт окшойт да. Андан кийин биздин үйгө чакырдык. Анан биздин үйдөн түштөндүрүп баштадык. Тиги түштөндүрөт. Мисалы мен өзүм кайын журтум менен биз өз алдыбызча да түштөндүргөнбүз. Ага да кайра өзүнчө кой союп келип дасторкон даярдап, сепеттерди берип дегендей, анан тең туштар, анан тиги туугандар деп отуруп эле, анан ошол ойлосом, бир үйдө эле, эки үйдө боло турган эки куда тосууда биз 10дон ашык түштөндүрүү, 10дон ашык койду, анан 10дон ашык өзүнчө дасторконду жайлап салыптырбыз да. Андан кийин да башка тойлорго да барып жүрөм, дагы деле түштөнүп жүрөм да. Анан ойлойм да, ушул эгер Instagram баракчамда да ушул тууралуу жаздым эле, аябай чоң талкуу болгон. Ошол түштөндүрүүнүн ордуна мисалы той ээлери сүйлөшүп, сен түштөндүрбөй эле кой, андан көрө мисалы эгер үйлөнүү той болуп аткан болсо, ушу түштөндүрүү деген нерсе үйлөнүү тойго уюштурулуп атпайбы? Өзүнчө бир куту жасап коюп, мына биз түштөндүрүп атабыз, бул келечектеги жаштардын жаштар үчүн, жаштардын келечеги үчүн деп салып койсо, мисалы ошол жерде 10 түштөндүрүү жасай турган болсо, мисалы 15 000 сомдон 10 кой союлду десеңер, 15 000 сом тегереги кош керек. Азыр менимче жакшы семиз койлор. 10 кой союлду десеңер 150 000 сом, анан 5 000 сомдон эле дасторкон. 5 000 сомго да дасторкон келбейт азыр да. Мен макул 5 000 сом деп эле эсептеп турайын. Анан 10 киши ошол дасторконумдун акчасы, мынакей коюмдун акчасы, мен ушуну түштөндүрмөк болчумун деп кутуга салып койсо, жаш үй бүлө 200 сомду көтөрүп кетет, 200 000 сомду көтөрүп кетет экен да. Бул жаш үй бүлө үчүн, эгер үй жайы жок боло турган болсо, бул 1 жыл жашай турчу батирдин акчасы да. Бул жаш үй бүлөлөр үчүн кандай чоң сонун жеңилдик да. Эгер үй жайы бар боло турган болсо, чымгыттай бир үйгө оокат алып алат да.
же болбосо андан кийин балдардын келечегине жумшайт. Ушундай нерселерди мисалы чоң эле ысырапкорчулук, мындай каадабыздын айынан жана эгобуздун айынан бири бирибизге мындай атаандашабыз, эл эмне дейт, мени түштөндүрбөдү эле, мен түштөндүрүп коеюнчу деген нерсенин ордуна ушундай бир жакшы балким салтты, адатты толугу менен өзгөртө албайбыз, бирок бизге пайда алып келе тургандай жакшы бир багытка бура алабыз деген сыяктуу бир демилгелерди баштасак да сонун болчу да экен деп ойлоп калдым да. Андан кийинкиси, бешинчиси бул акчанын баалуулугу. Мисалы элестетиңиз, Асан байкенин тоюна 3 жыл мурун 5.000 сом алып баргансыз да. Анан азыр кайра той берген атасыз. Анан Асан байке ошол 5.000 сомду алып келет деп күтүп атасыз. Асан байке сөзсүз түрдө дептерине жазып койгон, бул жерде Айша эже 5.000 сом алып келген, мен ошону 5.000 сомду алып барам депчи. Анан бирок 3 жыл мурунку 5.000 сом менен азыркы 5.000 сомдун айырмасы бар да. Мисалы былтыр эле 1000 сомго эмне келчү эле, дүкөнгө киргенде азыр эмне келет деп элестетип көрсөңөр, кечээки акча менен бүгүнкү акчанын баалуулугу айырмасы бар да ортосунда. Инфляция деген бар, андан дагы тамак аштардын кымбаттоосу деген дагы бар. Ошол нерселердин баардыгы кошулуп отуруп, бул финансы дүйнөсүндөгү эң негизги бир түшүнүктөрдүн бири кечээки акча менен бүгүнкү акчанын айырмасы бар. Ортодогу айырманын дагы көзгө алып, инвестиция жасап атканда, бир нерсе сатып атканда өзгөчө дайыма үйдө сактай турган акчаң боло турган болсо, ошол нерсени андан көрө баалуу бир нерсеге коюп кой, себеби акчанын баалуулугу түшүп кетет деген түшүнүк менен иштелет да финансы дүйнөсү. Анын сыңары ошол той берген атканда биздеги тойлордун эң негизги актабай калып аткан себептеринин бири ушул болуш керек менин оюмча. Себеби мен 5 жыл мурун, 10 жыл мурун монча миң сом алып тойго баргам, эми келет десең, ал ошол адамың ошол эле сомду алып келет. Бирок сен 3 жыл мурунку дасторконду төлөп элесиң да, азыркы дасторконду төлөп атасың да. Чыгашаң, тойго короткон чыгашаң салттуу түрдө көбүрөөк болуп атат. Мисалы 3 жыл мурун сен ошол эле Асан байкеникине 5.000 сом алып барганда, сага короткон мисалы ресторанда тамак аштын баасы 500 сом боло турган болсо, мисалы бир кишиге ресторанга 500 сомдон берди деп ойлоңуз. Анан бирок азыр 3 жылдан кийин бир кишиге 1000 сом болуп кете турган болсо, ошол мисалы ресторандын баасы 1000 сом болуп анчалык өсүп кетпесе да, мисалы 800 сом болду дегенде, сиз мисалы 300 сомго утуштасыз. Мисалы ресторандын баасы өскөндөй эле жылдык инфляцияны кымбаттоону кошуп туруп, Асан байке мурун 3000 сом, 5000 сомго бул келчү дагы, кой азыр уят мен 8000 сом алып барып берейин дебейт да, ошол 5000 сомду көтөрүп келет да. Биз ошондойбуз да. Ар бир үйдө эле менин туугандарым, кайненемдин дагы, менин мамамдын дагы ошондой катыштарга кимге канча акча берген, канча акча алып келген деген жазган тизмеси бар да. Анан дал ошону алып барып беришет да. Ошол үчүн биздин тойлорубуздун актабай атканын негизги себептеринин бири дагы ушул да. Анан сөзүмдүн акырында бир жакшы нерсени айтып коеюн дедим. Биздин негизги эле тойго жакындарыбызды чакыруу деген нерсе кыргыздын, эгер түпкү кыргызчылыкка бурула турган болсок, бул бата алуу үчүн чакырылуу да. Анан батаны адам качан берет? Качан чын жүрөктөн ыраазы болгондо, качан чын жүрөктөн кубанганда берет да. Анан мен ушунун тоюна барганга монча миң сом кошумча алып барышым керек экен, момундай кийинишим керек экен, макияж жасатышым керек экен, ал эле бул эле деп зыркырап, балким тойго баратканга көп эле көрүп жүрөм. Мисалы тойго барыш үчүн карызга акча алып алышып, анан карыздарын баланчанын тоюна барат элем, бере турчу деп карызга алып барышат да. Анан ошентип зыркырап, ошонун акчасын берип кутулайынчы деп келген кишинин батасы канчалык деңгээлде тиет да. Бата чын жүрөктөн тийиш керек. Кыргызда айтып коет го, каргыш аябай тиет депчи. Каргыш эмне үчүн сөзсүз түрдө барып тиет? Себеби ал чын жүрөктөн чыгат да. Дал ошол сымал бата дагы жүрөктөн чыгып, мындай ээригип бере турчу нерсе да, кубанып, жакшылык тилеп. Анан сен кошумча берип анан зыркырап келген батанын канчалык деңгээлде тиет, ошону дагы мен дайыма ойлой берем да. Анан бул туурасында да силер оюңарды жазгыла. Анан мен азыр тойду жакшыраак өткөрүп алуу үчүн, тоюбуз актагыдай болуу үчүн кандай кеңештерди айтып бердим. Азыр кайра 1ден 5ке чейин санап берем. Биринчи, тойго алган кредит. Канча кредит алам? Чын эле той өткөрүүгө кредит алуу керекпи? Бул туурасында ойлонуу. Экинчи, тойго алган дасторкон. Ошончолук ысырапкорчулуктун, ошончолук тамак аштын кереги барбы? Үчүнчү, тойго алган керексиз белектер. Ошол Кытайды байыткандын ордуна биз жөнөкөй белексиз той өткөрсөк болобу? Бул той ээлери менен дагы
келе турган коноктор менен дагы макулдашып алуу. Төртүнчү, тойго жармашып жүргөн, мисалы мен мисал кылган түштөндүрүү сымал адаттар, ошондой адаттарды такыр түп тамыры менен жогото албасак да, жакшы кылып өзүбүзгө пайда алып келе тургандай өзгөртүп, бир аз башкача кылып буруп алсак болобу? Анан бешинчи, тойго алып келген кошумча акчалардын кечээ алып келген акча менен бүгүнкү алып келген акчанын баалуулугу бирдей эмес. Күн өткөн сайын акчанын баалуулугу төмөндөйт, акчанын сатып алуу күчү төмөндөйт. Бүгүнкү подкастыбыз, маегибиз сизге жакты деген үмүттөмүн. Кошумча суроолоруңар болсо жазгыла. Биз ушул баракчада дени сак мамиледе моралдык, эмоционалдык жетилүү эле эмес, коомдо болуп аткан, биздин үй бүлөбүзгө чоң таасирин тийгизип аткан финансылык сабаттуулук жөнүндө дагы сөз кылабыз. Убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат.